Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бардыгыңыздарды Марва телеканалында көрүп жатканыбызга абдан кубанычтабыз. Сиздердин назарыңыздарда куттуу орозо 2024 долбоору алып баруучулук милдетти мен Айжамал Караза кызы алып барып жатам. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эскерте кетсек, баарыңыздарга белгилүү болгондой эле куттуу Рамазан, куттуу орозо 2024 долбоору Рамазан айында гана Марва телеканалы аркылуу чыгып келет. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Рамазан айы менен чын жүрөктөн куттуктоо менен бүгүнкү эфирибизди баштайбыз. Бүгүн бизде конокто Гүлбарчын Жакишова, Muslim Events KG уюмунун мүчөсү жана ошондой эле коомдук ишмер Гүлбарчын Жакишова менен биргеликте биз бүгүн ушул Рамазанда өткөрүлгөн ар кандай иш-чаралар тууралуу сүйлөшмөкчүбүз. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху, Айжамал. Кош келипсиз Марва телеканалына. Экинчи ирет келип жаткан экенсиз. Кандай жетип алдыңыз? Кандай сезимдер менен жеттиңиз? Аябай толкунданып жатам. Эмне дегенде бул биринчи жолу түз эфирге чыгып жатам. Ушундай телевидениеде бат эле жеттим, шүгүр. Мына бүгүн Рамазан айынын так ортосуна келиптирбиз. Жарымы артта калды, жарымы дагы келет буюрса иншалла. Анан ушул Рамазан айы сиз үчүн кандай өтүп жатат? Ортосуна кандай сезимдер менен жетип алдыңыз? Жарым өтүп кеттир, мага аябай бат өткөндөй сезилип жатат. Эмне дегенде кече эле башталгандай болду эле. Кече эле даярданып, үйлөрдү жасап, ошол Рамазанга атайын хатым Курандарды баштап атканбыз. Анан бүгүн эле карасак, уже 2 жума өтүп кеттир да. Аябай бат болуп атат. Анан эмнегедир быйылкы Рамазан башка сезимдер менен өтүп жатат да, мурункуга карагандачы. Кичине мындай кайгы сезими дагы бар десем болот да. Анан илгери пайгамбарыбыздын сахабалары орозого 6 ай калганда даярданып башташчу экен. Жана ошондой эле орозо бүткөндөн кийин 6 ай ошол орозодон кайра чыгышчу экен да. Мындайча айтканда жыл 12 ай орозо кармады деп айтсак болот экен да. Анан ошол себептен булар баягы орозону биз 3-4 күн калганда эле баштап калабыз. Көпчүлүк учурда келе жатат деп элечи. Анан сиз орозону кандай тосуп алдыңыз? Ушул Рамазан айына кандай даярдыктар болду өзүңүздө? Эми орозо жакындаганда эмес, андан эртерээк, 1-2 ай мурун уже орозо кармап баштайм. Сүннөт орозолорду, бул жанагы 1-чү күн, 4-чү күнү, жанагы айдын ортосунда да 3 күн болот, ак күндөр деп коет. Ошол орозолорду кармап баштайбыз, мүмкүнчүлүк болсо. Орозо жакындап келатканда ошо орозо боюнча жаңы материалдарды изилдеп окуп, жаңы лекцияларды даярдап, ошондой эле балдарыма ошо орозо жөнүндө да бир сыра кайталап айтып берем. Анан балдар менен биргеликте орозого үйдү жасайбыз. Ал сөзсүз жылда биз сөзсүз шарик болобу, гирлянда болобу, баарына тагып, баарын даярдап, жылданан жаңы нерсе алгым келет, жаңы нерсе кошкум келет да, былтыркыга караганда дагы бир башкача болсун деп. Өзгөчөлүк менен. Өзгөчө болсун деп, анан сөзсүз үйүбүздү жасайбыз. Ал айт майрамга дагы, орозо башталганда дагы бул бизге уже бир адат болуп калган да. Эң сонун балдар жөнүндө кеп калдыңыз. Телекөрүүчүлөргө деле айта кетсек болот. Гүлбарчын эженин 5 баласы бар экен, алхамдулилла. Ушул 5 балаңыз жөнүндө кыскача токтоло кетсек, анткени көпчүлүк иш-чараларда ушу балдарды тарбиялоо тууралуу, динде кантип бала тарбиялоо тууралуу эң сонун кептерди айтып келесиз дегендей, анан ушу балдарыңыз тууралуу айтсак, балдарыңыз орозо кармап атабы, кантип кармап атат, кандай сезимдер менен кармап атат, кыйынчылыктар кандай болуп жатат? Балдарым баары кармайт, азыркы убакта чоңоюп калышты да. Эң кичинекей балам 13 жашта. Анан 13-12 жашка чейин кармап көрүшөт. Эми Рамазан айында 2 күн, 3 күндөн кылыпчы. Көп кыйнабайм, көбүнчө мына жайкы айларда. 12ге чыккандан кийин уже фарз деп түшүндүрүп, 12 жаштан кармап башташат баары эле. Азыркы күндө экинчи балам Америкада окууда, ал жактан орозо кармап жатат. Биз да үй бүлөдө баарыбыз орозо кармайбыз. Эң сонун негизи ушул Рамазанды, орозону балдарга жакшы бир сезимдер менен тартуулаш үчүн үйдү кооздойм деп айтып калдыңыз. Кооздуктарды кайсыл жактан аласыз, кантип кооздойсуз, ошол тууралуу дагы кантип бир аз телекөрүүчүлөргө айта кетсеңиз болот. Балким өзүңүздүн бир лайфхактарыңыз бардыр. Кудайга шүгүр, бизде азыр ошондой дүкөндөр көбөйүп калды, ошондой товар саткан базарда деле тапсак болот да. 5-6 жыл мурун бул нерсе бизде жаңылык болчу. Ошондо да мен жаңы китеп дүкөнүн ачып баштаганда
ушул нерселерди баарын Россиядан заказ кылчумун. Атайын заказ кылып, өзүм дагы жасап, башкаларга да көрсөтүп, түшүндүрүп, магазинге келгенде көрсөтүп айтчубуз да, бул деген гирлянда болот. Муну деген тагып саласыңар, мындай шариктер, Рамадан Мубарак деген шариктер бар, открыткалар бар. Бириңерге белек кылгыла деп түшүндүрчүбүз да. Анан жылдан жылга ошол талапка жараша ошондой буюмдар көбөйө баштады. 2 жылдан бери бизде Дордойдо дагы толтура. Мурун биз анын баарын өзүбүз заказ кылчубуз. Типографияга барып, жанагындай открыткалар текст менен жаздырып, эмне деген да кыргызча да керек да. Биз заказ кылган баары орусча келет. Анан кыргызчасын да заказ кылчубуз. Ошол жерде кармаган орозоңор кабыл болсун деп бир хадисти жазып, буйрутма берчүбүз да. 2 жылдан бери альхамдулилля бизде уже Дордойдо да тапса болот, мындай дүкөндөрдө да тапса болот да. Анан аябай көп. Мына акыркы жолу биз Рамадан айынын астында халал жарманкесин өткөзгөнбүз. Ошол жерде бүт ошондой дүкөндөр чыккан. Анан ошол жерден да жаңы буюмдарды сатып алгам мен. Ушул жарманкеге токтолсок, чындыгында акыркы 1 жылдан бери активдүү ушул жарманкелерди уюштуруп келесиз. Бул жарманкелер мусулман товарлар, мусулман айымдары үчүн жарманке болуп уюштурулуп келип атат. Сиздин ушул Muslim Events деген жакшы бир уюмуңуз уюштуруп атат дегендей, анан ушул тууралуу айта кетсеңиз, каяктан идея кайдан чыкты, кандай эмне деген жарманке, кимдер катыша алат? Эми бул жарманкенин тарыхы мындай. Мындай жарманкени Россия менен Казакстанды көп өткөзөт. Ошондо эле Sisters базар деп Казакстанда Алматада өтчү, анан Ванди базар деп Россияда Москвада өтчү. Анан 2018 жылы биз биринчи жолу ушундай жарманке өткөзгөнбүз. Проказан ресторанда, ал убакта Проказан деген ресторан болчу. Биз ошого аябай кызыкчубуз да, эмнеге деген Россияда ушундай уюштурулат, Казакстанда бар, а эмнеге бизде жок депчи. Анан ошо кыздар менен чогулуп ушуна уюштуруп көрбөйлүбү? Колубуздан келет го, бизде бүт мүмкүнчүлүктөр бар. Аракет кылып көрөлү. Ушул биздин Кыргызстандагы, Бишкектеги мусулмандарга бир жеңилдик кылып, атайын ошондой бир башкача маанай берип элдергечи. Ошондой нерсени кылып көрөлү деп бисмилля деп эле баштаганбыз. Анан бизди колдогон адамдар да болду. Айрыкча мына Кайнар группка ыраазычылыгымды билдирем. Ушул Кайнар групп эң биринчилерден болуп бизди колдоп, бизге дайыма жардам берип, ошо площадка болобу, башка нерсе болобу, ошол жактан жардам беришти да. Биринчи жарманкелерибиз 2018 жылы башталган. Ошондо орозонун астында, анан кийин Курман айткада да ошо өткөзгөнбүз. Кийин ковидке байланыштуу токтоп калды бул иш-чараларыбыз. Эмне дегенде көп адамды топтогонго уже болбойт болчу. Анан акыркы 2 жылдан бери кайра баштадык ушул ишти. Анан жарманке көпчүлүк учурда ушул мусулман товарлары экен, Бул баягы өтө ыңгайлуу болсо керек, баардык товарларды бир жерге топтоп коюп, бир жерден бир кандайдыр бир жакшы маанайда соода саттык, мындайча айтканда. Демек, суроо талап бар турбайбы бизде? Бар, аябай бар. Кандай өтөт анан? Альхамдулилля, аябай жакшы, жылдан жылга бизде катышкан адамдар да көп, келген коноктор да көп. Анан бул уже международный уровеньге чыгып баштады. Эл аралык эмне дегенде бизге башка мамлекеттерден келе баштады. Сунуш түшүп атат, Жок, уже катышып атат, катышчулар. Казакстандан, анан Россиядан дүкөндөр келип бизде жарманкеде катышып жүрүшөт да. Анан 2 жылдан бери ушундай международный уровень болду. Аябай чоң мүмкүнчүлүк бизге, мусулмандарга келип бир жерде, бир моментте керектүү бүт буюмуңду сатып аласың. Ошол жерде эле өзүң сиңдилериңе, эжелериңе, досторуңа жолугасың. Ошолор менен бир сонун маанайда маектешип, чай ичип отурасың. Мындай өзгөчө бир атмосфера да ал жерде. Анан бул жарманкелерди үй бүлөлүк деп да айтсам болот. Эмне дегенде көпчүлүк үй бүлөсү менен келет, бала чакасы менен келет. Атайын балдар үчүн биз программа түзөбүз. Ошол жерден педагогторду чакырабыз. Ошол педагогтор балдар менен ойноп, бир иш-чараларды өткөзөт да, балдарда жөн жүрбөйт ал жердечи. Кандай товарларды кезиктирсе болот жарманкеде? Бул жерде ар кандай тамак аштан баштап чектөө жок. Бизде деген кийим кече дагы бар, косметика, кол өнөрчүлүгү бар. Ошондой эле бизде азыр 2 жылдан бери аябай популярный болуп кетти, мусулманский картиналар бар. Ошондой да биздин өзүбүздүн кыздар жасайт экен Бишкекте, аябай сонун, аябай коз. Эми чектөө жок. Быйылкы жарманкеде, акыркы жарманкеде орозонун астында 100дөн ашык
магазиндер катышты бизгечи. Ана ошо Казакстандан, Россиядан келди, 2 күн кылдык. Аябай элдер көп келишти, үй бүлөлөр менен келишти, жаш балдары менен, күйөөлөр менен. Ошону көрүп биз аябай кубандык. Эмне дегенде уже да орозого атайын даярданып баштаптыр биздин элдерчи, уже биле баштаптыр. Орозо айы келатат деп атайын ошондой бир нерселерди алып, үйлөрүн даярдап, буюмдарды алып, ошол эле финикти сатып алат, ошол эле замзамды сатып алат ошол жерденчи. Анан ошол эле брендтерге, мусулман брендтерге, мусулман магазиндерге бул чоң мүмкүнчүлүк. Өзүн таанытуу, өзүн таанытуу, өзүн реклама кылуу, ошол чоң аянтчада ошол жерде 2 күн туруп, ошол өзүнүн товарын көрсөтөт, элдерге ошол таанытат, өзүнүн товары жөнүндө айтып берет. Эми жаңы чыгып аткан магазиндерге, брендтерге бул жакшы мүмкүнчүлүк да. Жана ошондой эле дүкөнү жок онлайн магазиндерге да жакшы, онлайн магазиндерге да жакшы болуш керек. Анткени алардын баягы көрсөтө турган жери жок, коюп кое турган жери жок. Элдер келип кармап көрөт, чыттап көрөт дегендей ошонун баарын. Кантип катышса болот деген суроо келет болуш керек, алдын ала эле берели. Кантип катышса болот? Кимдер катышса болот? Бул жерде баары эле катыша алат. Болгону ошо биз товарды карайбыз, биз ошо товар туура келиш керек бизгечи. Анан кандай критерийлерге? Критерийлер бар. Эми адал болуш керек. Адал болуш керек. Анан биз скромный болуш керек да. Анан тамак ашты да биз карайбыз, кандай тамак аш. Бизге көп сунуштар келет, катышсак болот деп. Анан биз ошо критерийлерден өткөзүп туруп алабыз. Анна ошондой эле заявка биз өзү реклама беребиз. Ошо 1 ай мурун биздин өзүбүздүн баракчабызда Muslimovets KG'де ушундай жарманке болот. Жакында жарнама беребиз. Ошол жарнамага карап элдер өздөрү бизге кайрылышат да. Ошондой эле биз мындай нуждающийся адамдарга благотворительный кайрымдуулук максатта ошо местолорду бекер беребиз. Ошол адамдарга жардам болсун деп. Каражат төлөп катышабы? Ооба, бул жерде өзүнүн бир эмеси бар, суммасы бар, ошону төлөшөт. Бирок ошол суммага биздин бүт ошол жердеги биз даярдап беребиз да, жасап беребиз. Баарын даярдап, ошонун баардыгын реклама кылып, ошончо элдин баарын чакырып, бүт организациянын баарын өзүбүз кылабыз. Анан алар келип даяр жерге товарын коюп 2 күн сатышат. Анан колубуздан келишинче ошол жерге бүт Бишкектеги бүт конокторду чакырабыз, Бишкектин шаардагы бүт жительдердин баарын чакырабыз да, келип кеткиле деп ушул жарманкеге. Чоң рахмат. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам дейт. Аллах ишиңиздерге игилик берсин деген. Амин, рахмат. Келген экен СМС билдирүү. Урматтуу телекөрүүчүлөр, түз эфирдебиз. Андыктан бизге ушул темага байланыштуу Гүлбарчын эжеге суроолоруңуздар болсо, эфирден берсеңиздер болот. Биз суроолорго жооп берүүгө даярбыз. Дагы бир суроо, эже, сиздер жарманкеге, ушул акыркы жарманкеңизге мен да катышып калдым. Ушул Рамазанга карата жасадыңыздар жарманкени. Анан эң негизгиси ушул жарманкеде сиздер чоң бир мындай семинар, тренинг түрүндө өтөт экен. Ошол жакты да мындайча айтканда адамдар бир эле соода сатык үчүн эмес, маалымат алуу үчүн да келсе болот экен, Ооба, анын баары бекер, кирүү бекер. Биз атайын ошол азыркы заманда элдер эмнени талап кылып атат, эмнени билгиси келип атат деп ошого карап спикерлерди чакырабыз. Анан жарым саат 20 мүнөт сүйлөп беришет ошол тема боюнчачы, керектүү тема боюнча. Анан быйыл биз ошо Рамаданга карата темаларды тандаганбыз. Ошол туура тамактануу боюнча. Туура тамактануу, анан ошо Куран жөнүндө, Рамаданда кандай, Куранга кандай мамиле кылыш керек, анан ден соолук жөнүндө. Чоң рахмат. Сиз менен каяктан жолуксак болот? Менде талак жөнүндө суроом бар эле дейт, урматтуу телекөрүүчү. Талак боюнча фик устазы эмесмин азыркы маалда. Мен азыр окуп жатам. 2-чи курстун студентимин. Расул Акрам атындагы Ислам институтунда 2-чи курстамын. Азыр эми эле окуп баштадым. Андай фикхи суроолорго азыр жооп бергенге эртерээги. Чоң ыраазычылык билдиребиз. Негизи алдын ала айтып коелу, эгер эртең устаза болуп калганыңызда, анан ушундай сыяктуу эфирлерге да чакырып, ушундай суроолорго жооп беребиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, чын эле талак маселеси бул өтө кооптуу маселе. Андыктан эгер талакка байланыштуу суроолоруңуздар болсо, анда биздин муфтияттын фатва деген бөлүмү бар. Мына ошол бөлүмдөн барып так сурооңузга жооп алып алсаңыз болот. Дагы бир суроо келген экен. Саламатсыздарбы? Сиңдимдин төрөлгөнүнүн 3,5 ай болуп калды дейт. Атын койгонбуз, бирок азан чакырылбады эмеспиз. Кыз киши мечитке барып азан чакыртып койсо болобу дейт. Жок, ал кишини үйгө деле чакырса болот. Ал сөзсүз эле молдо болбош керек да. Өзүңөрдүн жакыныңар деле кулагына азан айтып койсо болот.
Чоң рахмат, урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин ушул ишмердүүлүккө байланыштуу суроолоруңуздарды берсеңиздер, анткени исламий, диний болгон өтө мындай бир жоопкерчилик бул, жоопкерчиликтүү же илимди талап кылган суроолорго биз тилекке каршы жооп бере албайбыз. Андыктан жооп бере алсак дагы туура эмес айтып алышыбыз мүмкүн. Ошол себептен суроолорду ушул биздин темага байланыштуу гана суроолор болсо болот, Бирок эми жеңил желпи суроо болсо анча мынча жооп берип коюшубуз мүмкүн, Окуп атам деп айтып калдыңыз, экинчи жогорку билимиңиз экен, Ооба. Кантип окуп калдыңыз? Көпчүлүк айтат, жашта окуп калыш керек, жаш кезде окуш керек, анан деп азыр сиздин окуп атканыңыз көпчүлүгүнө мындай бир жаңылык болду болуш керек. Мен азыр 45 болсом, 45-те экинчи курстун студентмин. Өзүм балдар менен бирдей элемин да, студент балдарым бар, ошолор менен бирдей эле окуйм. Анан күлүп калышат, кечинде тапшырма аткарып калсамчы, мам, сиз дагы тапшырма аткарасызбы депчи. Анан негизи окуганды өзүм аябай жакшы көрөм. Мектепте жакшы окуучумун, кийин университетти бүттүм, анан кийинки маалдарда онлайн окуучумун. Баягы ковидке байланыштуу. Бирок дайыма окуучумун. Көп сфераларды изилдеп көрдүм, ошол эле психология, ошол эле менеджмент, маркетинг жактан окудум онлайн. Анан акыры келип мага ушу диний илим керек экен. Мен билем, бирок ал мага жетишсиз экен деп, ошентип чечип, жок, тапшырам, 4 жыл болсо 4 жыл окуйм, теолог болом деп, ошондой ниет менен тапшырдым, иншаллах. Аллах таалам ошол биз ниетибизге жеткизсин. 4 жылда окуйлу, ошол дипломубузду, ийгиликтүү алайлы. Анан иншаллах андан ары ошол Аллахтын сөзүн, Аллахтын динин таркатып, Аллахтын жолунда кызмат кылалы. Кыйынчылыктар бар бекен эже? Бар. Эми азыркы мээбиз мурункудай мээ эмес, бирок үйрөнсө болот. Мага айрыкча араб тили кыйын болуп атат. Башка. Анан дагы бир момент бар. Мен өзүм орус мектепти бүткөн үчүн, кийин университетте да орусча окуган үчүн башында аябай кыйналчумун. Кыргызча китепти окуганда мындай маанисин түшүнбөй калам да. Анан ошону окуп, кайра отуруп, кайра окуп, 2-3 жолу окуп анан мээме кирчү да. Ошол жактан кичине биринчи курс кыйналдым. Быйыл уже жакшы. Быйыл уже түшүнүп калдым, суроолорго жооп бере алам кыргызча. Чоң рахмат. Орозоңуздар кабыл болсун дейт, ырашык билдиребиз. Сиздин да орозоңуз кабыл болсун. Окуп калам деп калдыңыз, эми азыр окуп атырсыз. Анан 5 балаңыз бар. Муслим Events'те эмгек кыласыз, ар кандай жарманкелерди уюштурасыз, жана ошондой эле аялдарга семинар, тренингтерди уюштуруп келесиз. Каяктан мынча энергия, каяктан мынча убакытты кантип таап атасыз? Эми бул жерде айткым келет, бул эң биринчи ниет. Ниет койсоң, ниетиң туура болсо, Аллахтын ыраазычылыгы үчүн, Аллахтын жолунда десең, Аллах таалам энергиясын да берип коет, берекесин да берип коет, бардыгына жетишесиң. Убактыңды да чоюп коет. Чоюп коет, керектүү жерге барасың, катышасың, ошонун баарын эме кылып, баарын өткөзөсүң да. Анан 5 балам бар дегенде, балдардын баары чоң. Өзү менен өзү, азыр кичинекей балам 13 жашта, ошо 2 балам мектепте окуйт, калгандары студент. Ошол кызым да, балам да студент. Алар өздөрү менен өздөрү болуп калган, чоңоюп калган. Мага көп мындай кыйынчылыгы тийбейт да. Ошол себептен окуганга убакыт табылып аткан. Окуганга убакыт бар. Муслим Events'те бул жерде дагы мен жалгыз эмесмин. Менин курбуларым бар, ушунун баарын бирге баштаганбыз, бирге иштейбиз. Дайыма биргеликте мындай бири-бирибиз менен сүйлөшүп, мындай кылайлы, мындай кылайлы деп кеңешип, анан керек болгондо башка бирөөлөрдөн да жардам сурап, ошо эми аракет кылып жатабыз. Ошондой эле Амаль Миранова деген биздин курбум бар. Ал дагы коомдук ишмер. Амаль менен да көп иш чараларды өткөзөбүз. Ошо жоолукка карата жакында Рамазан айынын астында биз Имам Саракси мечитинде чоң лекция өткөздүк. Ошо биринчи күнү мен орус тилинде окуп бердим лекцияны. Ошо кантип Рамазанга даярданабыз. Ошондой чоң семинар болду. 2000-3000 кыздай келди да, ошо катышып кетти. Аябай мечит толуп кетти. Мен аябай сүйүндүм. Биздин азыркы жаштар, азыркы келиндер болобу, апалар болобу, илим издеп, ошондой нерселерди издеп жүрөт экен. Анан лекция бүткөндөн кийин да мага көбү келип сурашты да, кайсы жерге барсак болот, кайсы жерден окусак болот, ушундай нерселер дагы кайсы жерде бар. Шаарда кайсы жерде өтөт деп. Бизде илимге талап талап бар экен илимгечи. Анан бизде мына русскоязычный устаздар жок болуп атпайбы? Ошол русскоязычный населениядагы ошол устаздар жок болгон үчүн сусап турат, анан мындай илими жок болуп калат экен да. Эмне дегенде көбүнчө эми ютубтан онлайн көрсөң болот, бирок алар кайсы агымда кандай устаздар биз билбейбиз да. Орусча, бизде орусча сүйлөгөн дагы
эме көп да Кыргызстанда, бир эле кыргыздар мусулман эмес да. Ошол эле биздин дуңган бир туугандар бар, уйгур бир туугандар бар. Алар дагы илим издешет да, илим талап кылышат. Кудайым буюрса сизден чыгат деп ишенели. Жок эмес эми, бирок азыраак. Азыраак. Дагы бир суроо келиптир. Саламатсыздарбы дейт. Орозо кармап жатканда байкабай жеп алса эмне болот деген суроо келиптир. Эч нерсе болбойт, ошондой бир хадис бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи айткан, эгерде сен унутуп калып, билбей калып жеп салсаң, ал сени Аллах таалам өзү тамак бергендей болот депчи. Эч нерсе болбойт. Унутуп кайра уланта берсе болот. Уланта берсе болот. Жакшы, семинар деп айтып калдыңыз. Семинарларды уюштурууда кимдер менен кандай теманы кантип коесуздар, кантип уюштурасыздар, кантип ошол семинарга катышса болот? Ал дагы бекерби? Бекер дагы бар, мындай акча төлөп киргендер дагы бар. Эми мен жалгыз эмесмин, ошо курбуларым бар, өзүмдүн тааныштарым бар. Азыркы бүгүнкү күндө биздин обществода кандай көйгөй бар, кандай маселелер бар да, эмне жөнүндө сүйлөп чыгыш керек деген ошондой темаларды козгойбуз. Анан мына Имам Сарахси мечитинде айымдар бөлүмү бар. Ошолор менен дайыма биргеликте иштешебиз, тыгыз. Ошол азыркы мына биздин коомдо жүргөн коомдук ишмер аялдар, устазалар, ошол дайыма бирге болуп, дайыма ошентип бири-бирибиз менен кеңешип, бири-бирибизге сунуш кылып, бири-бирибизди чакырабыз. Келип катышып бериңиз деп. Негизи ушул жаатта бизде канчалык деңгээлде тренингдер азыр жакшы өтүп атышат? Мисалы, сиз айтып аткансыз, баягы фильтрация деп койдуңуз, азыр деле айттыңыз, кимди угуп атабыз, эмне угуп атабыз, билишибиз керек деп. Анан кантип тандайсыздар, ким сүйлөш керек дегенди, кандай критерийлер менен тандалат? Эми биз кайсы маселени көтөрсөк, ошол маселеге туура келген илими бар, ошо бир адисти тандайбыз да. Ошол маселе фикхи маселелер болсо, фикх устазасын чакырабыз. Сөзсүз түрдө устаза болуш керек, диплому болуш керек, илими болуш керек. Эгерде ошол эле ден соолукка байланыштуу болсо, ошол сферада ким бар бизде, кандай адис бар, ошол устазаларды чакырабыз. Суроо келиптир, орозоңуздар кабыл болсун. Кол канап кетсе орозо бузулбайбы дейт? Жок, кол канап кетсе ал орозого тиешеси жок, ал даратка тиешеси бар. Эгерде кан көп чыгып жайылып кетсе, биздин мазхаб боюнча ал даратты бузат, а орозого тиешеси жок. Негизи ушул тренингдер өткөндө же кандайдыр бир муфтият тарабынан макулдуктар алынылабы? Ооба, сөзсүз. Муфтиятка барып, биз алар менен кеңешип, өзүбүздүн программабызды көрсөтөбүз. Алар макул деп бизге уруксат бергенден кийин анан өткөзүлөт. Анан сөзсүз, эгерде бул Бишкекте эмес болсо, башка райондордо, ошол райондо казыяттан бир өкүлүн чакырып, ошол бизге ачып берет, ошол тренингдичи, ошол семинарды. Жакшы, анан бизде дагы бир чоң маселе, бул кайрымдуулук жаатында да чоң эмгектерди кылып келесиз. Азыр дагы бир айта кетчү нерсе, ушул эле тренингдерден, ушул эле жарманкеден түшкөн акчанын көп бөлүгү, көп эмес 100% деле кээде кайрымдуулукка кетет деп айтып калдыңыз эфирге чейин. Анан демек бул максат сизде акча иштеп калуу, Muslim Events'де, эгер ошону ала турган болсок, максат акча иштеп калууда эмес турбайбы? Ооба. Ошол биз башында баштаганда, эң биринчи баштаганда минуска иштешибиз. Өзүбүздүн акчабызды чыгарып, жетпегенде аренда болуп, биз жана эми аниматорлорду чакырчубуз. Атайын жана эмелер болот го, батут. 2 күнгө $200 арендага алчубуз. Балдар ойношун деп, анан атайын ошондой бир программаларды түзүп, аниматорлорду чакырып, ошол эле семинар багы устазаларды чакырып, аларга подарка бериш керек. Анан ошо башында баштаганда биз минуска эле кетчүбүз, бирок бизге өзү процесс кызык болчу да. Анан биздин максатыбыз, ниетибиз ушундай бир биздин ошол мусулман айымдарга, мусулман эже сиңдилерибизге бир башкача бир маанай берип, ошондой бир мүмкүнчүлүк берип, баарыбыз бир жерде чогулуп, ошондой жарманкедечи чогулуп бир сонун убакыт өткөзсөк болот деп эле ошентип иштегенбиз башындачы. Анан азыркы убакта ошол түшкөн каражаттын бир бөлүгүн биз кайрымдуулукка сөзсүз жумшайбыз. Эмне дегенде бул биздин ушундай ниетибиз болгон башындачы. Ошо түшкөн каражаттын бир канчанчы бөлүгүн бөлүп сөзсүз кайрымдуулукка беребиз деп сүйлөшкөнбүз да курбулар мененчи. Анан могу акыркы орозонун астында өткөзгөн жарманкеден дагы бир бөлүгүн биз Палестина элине жардамына бердик. Ага чейин журнал Умма менен Мариям Сатарова менен биргеликте 2 кайрымдуулук жарманкени өткөздүк. Бири Бишкекте, бири Ошто. Ал жарманкеде бүткөн түшкөн каражат, бүт келген акчалардын баарын 1 сом 1 тиынына чейин баарын чогултуп, ошол эле Палестина элине жөнөткөнбүз. Ооба, бул жерде айта кетчү нерсе, бул бир гана сиздердин эле каражат эмес, ошол сатуучулардын да каражаты, келген элдердин садакалары болот. Эми биздин колубуздан эмне келет? Ошол нерсени уюштуруу.
Биз ошону аракет кылабыз да. Биздин колубуздан эмне келет? Уюштуруп, элдерди чакырып, ошол эле катышкан адамдарды чакырып, ошолорго баарын айтып, маалымат жеткизебиз. Ушундай кайрымдуулук болот, ушундай садака берсеңер болот деп чакырабыз. Ошо колубуздан келген иштин баарын кылабыз. Жыйынтык Аллахтан да. Эркектер да келишеби? Эркектер келет, бирок аз, анан көбүнчө келгенде тышта күтүп турушат, балдарын карап. Анан аял келиндери кирип чыгышат да, ошол жарманкенин ичине. Азыркы тапта эми кандай пландарыңыздар бар? Азыр качан болот эми? Балким телекөрүүчүлөр кызыгып калыш керек. Кайсыл жакка барабыз, кайсыл жакта болот? Мындайча айтканда, дареге алмашып турабы же бир эле даректе өтөбү? Өзү негизи бир эле даректе өтчү. Анан акыркы жолу биз ал жерге уже батпай, биз катышуучулар аябай көп болуп атпайбы, талап көп болуп атат. Анан чоңоюп башка жерден алмаштырганбыз. Азыр эми көрөбүз кийинкиси кандай болот экен. Иншаллах пландар бар. Ошо азыр Оштон аябай суранып атышат, Ошто келип өткөзүп бергиле деп. Кудайым буйрса, ошол апрелдин аягында Ошто өткөзсөкпү деп азыр ойлонуп турабыз да. Азыр ошол боюнча план түзүп атабыз. Ошондой эле мына Орозо айтка балдарга майрам уюштуруп беребиз 3 күн. Ошол дагы азыр планда, иншаллах 28 мартта кайрымдуулук ифтар болот. Ал жерге биз ошол эле билеттерди сатып, ошол билеттен түшкөн бүт акчалардын баарын садакага жумшайбыз. Кайрымдуулукка. Демек, чоң эле бир уюм турбайсыздарбы? Мен буга чейин ойлочу экем, жарманка эле жасайт деп. Мындайча карап көрсөм, тренингди уюштурат кездер, семинар, ооз ачуулар, ошол эле башка жактарга бир кандайдыр бир кайрымдуулук иш-чараларын уюштуруп, анан канча кыз иштейт, канча эмгектенесиздер, ушул тууралуу айта кетсеңиз. Өзү негизи башында биз үчөөбүз болчубуз, азыркы моментте экөөбүз эле иштейбиз. Ошол үй бүлөнүн эмесине карата бир курбуз азыр иштей албай атат. Азыр экөөбүз алып барабыз, бирок жардамчыларыбыз көп. Волонтерлор көп, анан ошо поддержка кылган өзүбүздүн жакын адамдарыбыз көп. Чоң рахмат. Ассаламу алейкум устазам. Мен айызым бүткөн, эртең менен оозумду жапкан, түшкү намазга барсам, бир аз эле күрөң болуп калыптыр дейт. Оозум ачылдыбы, анан намазды эми эртең менен баштайынбы деген суроо келиптир. Эгерде түштө окуса, асырга чейин күтөт. Асырда таза болсо, анда гусул алып, кайра намаз окуш керек. Орозосу уже болбойт бүгүн, каза болду бир күн. Анан бул жерде биздин мазхаб боюнча 10 күнгө чейин ак түстөн башка сары болобу, күрөң болобу, кызыл түстө болобу, ошондой выделение келсе, ал хайз деп эсептелинет 10 күнгө чейин. 10 күндөн кийин ал ооруга өтөт да. Негизи көрдүңүзбү, мындайча айтканда бизде азыр башка тема болсо деле ушундай суроолор келе берет. Бул дагы жакшы жөрөлгө деп ойлойм. Мен аябай сүйүнөм ушундай суроолор келсе. Демек, кызыккандыктын белгиси, демек баягы бир нерсени туура эмес кылып албайын деп бушайман болгондун белгиси. Анан ушундай сиздердин баягындай тренингтерге, семинарларга каяктан катышса болот, кантип билсек болот, кайсыл жакта өтөөрүн, кайсыл жактан жардам алайсыздар? Эми бунун баарын биз Instagram баракчабызда жарыялайбыз. Ошонун баарын эртерээк эле айтып, бир ай мурун ошондой жарыя беребиз. Анан ошо жарыя менен эле элдер келишет да. Анан акыркы ифтар болот дедиңиз, ооз ачуу болот деп айтып калдыңыз. Ошол ооз ачуу тууралуу айта кетсеңиз, кимдер үчүн болот? Эми биз ойлонуп көрдүк, дагы биз эмне кылсак болот? Бул негизи Рамадан айында биз аябай көп кайрымдуулук иштерди кылабыз. Эми баягы хадис бар го, сол колуң берсе, оң колуң билбесин депчи. Анан көп жерде ооз ачуу кылабыз, ошондой эле өзүбүз жеке кылабыз, анан кийин акча топтоп да кылабыз да. Жылда биз мына бизде аманат анан эмелер бар го, Гүлзар деген балдар борборлору бар, ошол жерде жетим балдар жашайт да. Ошол балдарды жылда шаарга алып келип, игровой площадкаларга ойнотуп, ифтар өткөзүп берчүбүз. Анан быйыл дагы ошондой пландар бар. Эгерде жетишип калсак, ошол 2-3 ошондой балдардын центрдеги балдарды алып келип, ифтар кылып, ойнотуп жөнөтөбүз да кайрачы. Негизи кайрымдуулукту дайыма эле кылып келебиз. Анан бул ифтар боюнча биз отуруп ойлондук, биз кандай эмне кыла алабыз, кандай акча каражат чогултуп да кандай садака кылып эме кылсак болот деп. Анан бизге да көп мындай сунуш келет да. Ошондой бир биздин мусулман айымдарды бириктирип бир чогултпайсыңарбы, же бир чай үстүндө бир отуруп сүйлөшөлү, баарлашалы депчи. Көп айтышат. Биз эгерде силер уюштурсаңар, биз келмекпиз деп. Анан ойлонуп ошондой ифтар кылалы дедик. Ал деген полностью түшкөн каражаттын баары ошо билет сатабыз. Анан ошол жерде дагы чыгымдарга кетет. Чыгымдарга кетет. Чыгымдардан тышкары түшкөн каражаттын баарын
садака кылып беребиз. Анан бул өткөн жумада бул ушундай ифтар, благотворительный ифтар Москва шаарында өттү да. Ал эми билесиздер да, Москва ал деген кандай шаар? Ал жерде кандай бизнесмендер? Мегаполис. Мегаполис. Ошол жерде да биздин мусулман сиңдилерибиз, эжелерибиз бар экен, 3 аял өткөздү ресторанда 150 адамга. Алар мындай кылышты да, ар бир магазин бир белек чыгарды. Ошол эле мусулманский магазин, жолук болобу же бир эме накидка болобу же картина болобу, алар чыгарды да, анан ошол жерде жанагы аялдар аукцион уштурду. Анан ошолорду сатты. Бир жолукту 150 миңге алды. Бир браслетти, бир ювелирный браслетти 510 миң рубльга сатып алышты. Ошол жерде отурган айымдар. Бир көйнөктү 130 миң рубльга сатып алыш. Мен прям ошонун баарын карап отурдум да, кандай болуп атат, кандай форматта болуп атат, ушул нерседен биз эмнени алсак болот депчи. Анан биз так ойлонуп кандай кылсак деп, биринчи билет сатабыз да, билеттен түшкөн каражаттарды топтойбуз. Экинчи биз так ойлодук, ушундай подаркаларды чогултуп брендтерден, анан ошол жерде келген айымдарга сунуш кылабыз. Сатып алсаңар, бирок биз аукцион кылбайбыз, өзүнүн баасын эле. Көңүлүнөн чыккан акчаны берет. Көбүрөөк береби, ошонун өзүнүн баасын береби, ала өзү чечет. Бирок ошол белектерди топтоп, ошол жерге көрсөтүп, ошол жерде жарыя кылып айтабыз. Ошол нерселерди сатып алсаңыздар, алда кичинекей жарманке болуп калат да. Мини жарманке десек болот. Анан ошол түшкөн каражаттарды дагы садакага жумшайлы деп отурабыз. Ушундай ниет коюп атабыз. Ал кайсыл күнү болот? 28 март. 30 адамга биз кылабыз деп пландаганбыз. Ошо биринчи күнү эле билеттер сатылып кетти. Чоң айтканга болбойт беле? Болбойт. Эмне дегенде биз кабинкада өткөзөлү дедик. Аялдарга ыңгайлуу да. Кабинкада эми отуруп сүйлөшкөнгө эркектер, чочун эркектер көрбөсүн деп, кабинкага 30 эле адам батат экен да. Талим болуп өтөт да? Талим болот, устазаны чакырабыз, уже ошо Рамадан жөнүндө айтып берет устаза. Анан ошол жерде дагы мындай конкурс викториналар болот. Кызыктуу суроолор даярдайбыз, анан ким жооп берсе аларга белек даярдайбыз. Эң сонун атмосферада өтөт экен, буюрса кызыктырып койдуңуз окшойт. Дагы бир суроо келип тур, орозоңуздар кабыл болсун, билбей сөгүнүп жиберсе эмне болот деген экен. Орозо ачылып кетпейби? Жок, сөнгөндөн орозо ачылбайт, бирок бул жаман көрүнүш, жаман адап орозодо. Сөгүнбөш керек. Сөгүнбөш керек. Биз деген бир гана ашказаныбыз менен орозо кармабайбыз. Биз деген оозубуз менен, көзүбүз менен, кулагыбыз менен, колубуз менен, ал кандай дегенде жаман сөз сүйлөбөйбүз, жаман нерсени карабайбыз, жаман нерсени укпайбыз, колубуз менен жаман нерсени кылбайбыз, бутубуз менен жаман жака барбайбыз да. Ошол деген денең менен орозо кармаш керексиң. Бул эң жакшы орозолордун бири. Жөн эле тамак жебей коюу эмес. Бул жерде өзүңүн адебиңди оңдош керек, өзүңдүн ички дүйнөңдү оңдош керек. Бир ай берилет да бизгечи. Анан азыр мындай медиктер деле айтып чыгышты го, мындай любой привычканы адатты 21 күндө өзүңө пайда кылсаң болот экен да. Жок кылып алсаң болот. Жок да кылсаң болот, анан жаңы привычканы 21 күндө пайда кылса болот экен. Адат кылса болот экен. А бизде 1 ай болуп атпайбы? Ошо 1 айдын ичинде жаңы сонун адаттарды пайда кылса болот экен да. Демек бул жерде 1 ай өзүбүздү мындай түздөгөнгө бир мүмкүнчүлүк. Өзүбүздү оңдогонго, түздөгөнгө, бул Рамадан айы, бул өзгөчө ай да. Рамадан арабчадан которулганда бул мындай өрттөп жиберүүбүз, сжигать деген сөздүн маанисин берет экен да. Бул кандай десе, биз 1 ай орозо кармайбыз, 1 ай ушундай жакшы амалдарды кылабыз, Аллахтан кечирим сурайбыз, садакаларды беребиз, ушундай аракет кылабыз. Ошол 1 ай кармаган орозобуздан кийин жана биздин күнөөлөрүбүз ушундай күйүп кетиш керек экен да. Анан орозодон чыкканда баягы күнөөсү жок болуп чыгыш керек, аракет кылыш керек экен да. Анан Аллах Таала бизге ушунчалык ушундай мүмкүнчүлүктөрдү берип атат, күнөөлөрүбүздү кечирип атат, дубаларыбызды кабыл кылып атат, ар бир кылган жакшы амалыбызга 70тен жогору сооп берем деп атат да. Анан кантип биз ошол мүмкүнчүлүктөрдү колдонбойбуз? Бул шанс да, чоң шанс. Жакында эле бир устаз айтып калды эле, мындайча айтканда жакшылыктарды бекер эле таратып аткандай эле сезилет деп. СМС билдирүү келиптир. Мурун канаса орозо бузулабы? Жооп берип коюңуздарчы. Жок, мурун канаса бузулбайт, дарат бузулат. Эми орозону эмне бузат дегенде, орозо биздин мына тамагыбыздан, мурдубуздан өтүп ашказанга түшкөн нерселер бузуп атпайбы? Ошон үчүн мындай тышкы нерселер бузбайт, алар болгон даратты бузат. Мындан ары эми кандай пландарыңыздар бар келечекте? Кандай иш-чараларга план коюп атасыздар? Келечекте сиздерден ушул Muslim Events KG уюмунан эмнелерди күтсөк болот? Эми биздин максаттарыбыз көп. Аллах Таалам жардам берсе, иншаллах ошол максаттарга жеткен аракет кылабыз. Эми мындан ары мындай
международный уровеньге чыкканга эл аралык уровеньге чыкканга аракет кылып жатабыз. Азыркы күндө ошол башка мамлекеттер менен сүйлөшүп, ошол эле Москвага барып катышып, ошол эле Казакстанга барып катышып, өзүнчө мындай бир нетворкинг кылып, алардын ярмаркасын көрүп, алардын опытын көрүп, ошо опыт менен алмашып дегендей. Мындан ары дагы максаттарыбыз көп. Иншаллах, Аллах Таалам бизди эсен-аман ошо орозодон чыгарып, ошол максаттарыбызга жеткизсин да. Буюрса, Буюрса. Кыргыздын ошол жакшы бир керегине жараган иш-чаралардан күтөбүз сиздерден. Дагы бир эсемес билдиргелиптер, орозоңуздар кабыл болсун дейт. Саарлыкта оозду кеч жаап калса эч нерсе болбойбу дейт. Жок, бул жерде өзүнүн убактысы бар да. Жана күн чыкканга чейин ал деген азыр оңой эле приложениядан көрсө болот. Азыр бүт нерсе телефонду ачсаң эле да, анын дагы көп өтүп кеткен жери бар, анан бир аз эле өтүп кеткен жери бар да. Аны мына фик алымдары менен сүйлөшкөн, сураган жакшыраак да. Бирок ошол өтө кеч калбаш керек да, ооз бекитүү мененчи. Бул жерде көпчүлүк түшүнө беришпейт. Ислам бул дисциплина, бир кандайдыр бир дисциплинада болуш керек. Намаздын өз убагы бар дегендей, орозонун жабыштын дагы, ачыштын дагы өз убагы бар. Ушул тууралуу дагы айта кетсеңиз, сиздерде мисалы үй бүлөдө балдарыңыз кичинекей кезинде кандай бир ушундай окуялар болду эле? Ачып ийген, туура эмес бир нерсени жеп ийген дегендей. Кантип үйрөттүңүз орозону мындай балдарыңызга кармаганды, мындай дисциплинага түшкөндү? Бизге жеңил эле, оңой эле болгон. Балдарыма түшүндүргөндөн кийин эле, ошо чоң балдарым баштаганда жайкы мезгил эле кичине кыйналышкан. Кечки суусап чыдабай, анан аларга мен жакшы эле поддержка берчүмүн, кичине чыда, аз эле калды депчи. Мына көп деле андай эмелер болгон эмес экен, случайларчы. Өзүм көбүнчө өзүм жана тамак жасап атып унутуп калып жеп саласың, же тамактын даамын татам деп дагы ошондой көбүнчө өзүм ошондой туш келип аттым да. Бирок балдарым Кудайга шүгүр аябай эле жеңил башташты, жеңил кармап атышат. Эсебиз билдиргелиптир, Рамазан айында 75 000 жолу ла илаха иллаллах Мухаммаду Расулуллахты тартып, өтүп кеткен апама табыштасам, белек кылсам болобу деген сыяктуу эсемес келиптир. Биринчи ошону мени айтып 75 000 жолу, анан соогун, соогун багыштап коем дейт. Болот го. Мен айтып атпаймынбы, мындай мен бул нерсени мен негизи азыр биринчи жолу угуп атам. 75 000 жолу ошондой айтыш керек экен депчи, келмени айтыш керек. Негизи биз анда ограничение жок. Биз аны каалаган убакта канча болсо дагы айта беребиз. 75 000 эмес, 100 000 жолу деле айтсак болот. Анан ал күнү түнү деле айтсаңар болот, жатып атып, туруп атып да, басып атып делечи, жана зикирлерди айтып, ошол ла илаха иллаллахты айтып, андай бир чектөө жок да биздечи. Анан bunday нерсени мен азыр биринчи жолу угуп атам. Окууңузга кайтып келсек, канча айымдар окушат, ар кандай куракта окуйбу? Бизде группаларды атайын бөлүп койгон, жаш кыздарда бөлөк, бизди бөлөк, эмне дегенде биз баары үй бүлөлүү айымдарыбыз, бала чакабыз бар, анан апалар группасы дагы бар. 60-ка 70-ке чыккан апалар келип окушат, бизден жакшы окушат. Ошолорчу бизден жакшы Куран жатташат. Анан бизде мындай болду, башында группабыз бир 15 адам болсо, жылдан жылга азайып, анан быйыл 10 адам менен баштадык. 2-3өсү декретке кетти, төрөп. Анан дагы 2өсү жетише албайт экен, жумушуман калып калат экен деп, алар дагы кетти. Ошондо биз 10 адам калдык. Анан ошо билбейм 4-курска чейин канча адам калат. Бул суроону берген себеби ушул университетте кандай Рамазанга кандай даярдыктар болду? Университетте кандай өткөрдүңүздөр? Анткени мен сиздин ушул тарыхчаңыздан көрүп калдым, Instagram баракчаңызда. Университетте укмуш кооздоп, укмуш өткөрөт экенсиз. Ушул тууралуу айта кетсеңиз. Институтта дагы биз даярданабыз. Анан биздин устазлар айтат, былтыр конкурс жаралаган. Бизде эң ким сонун кооздосо, кабинетти, классты, ошого биринчи место деп. Анан биз аябай жарышканбыз. Анда биз биринчи курс элек, ошо биринчи курстардын ортосунда, экинчи курстар отдельно болчу. Анан дагы жанагындай эмелер өткөн, Куран хатым жарыш өткөн, ал жерде биздин группалаш кыздарыбыз катышкан. Анан күндө Куран хатым болуп турат институтта, 1 саат, 12-ден 1-ге чейин. Анан ошондой иш-чаралар болуп турат. Кадыр түнгө да карата болот азыр. Ошондой иш-чара институттун өзүнөн. Кадыр түн кандай иш-чаралар болот? Ага ким катыша алат? Телекөрүүчүлөрдөн катышса болобу? Кадыр түнгө былтыр бир чоң ресторанды өткөзүштү го, мен бара албадым, эмне дегенде башка жака чакырылып калдым эле. Анан ошол институтта окуган эжели сиңдилер, апалар, ошолор баары биргелекте бир жамаат болуп өткөзүшөт да. Таң аткы чакта намаз окушат, дуа кылышат, зикир тартышат. Ошо таң аткы чакта жакшы амалдарды кылып, ошентип таң атышат.
Саналуу гана секундтар калды, акыркы суроого жооп берген үлгүрүп калар. Орозоңуздар кабыл болсун дейт. Жаңыдан намаз окуп атам, күнүгө бирден кошуп окусам болобу дейт. Бирден эмнени кошуп? Мен ойлойм 5 мал намаздын ушул 5өөн эмес, бирөөн экөөнү окуп атса керек да. Анан ошого күнүгө кошуп окусам болобу деп сурап атат болсо керек. Мындай карасак, негизи бизде 24 саат бар бир суткада, бир жумада 7 күн бар, анан 24 саат бар, анан ошол намазга эми ашып барса 5 бал намазга ашып барса 20 мүнөт кетет да, жашооңдунчу. Бир күндүк 24 сааттык жашооңдун 20-25 мүнөтү кетет. Негизи бул намаз бизге аябай маанилүү, бул фарз, Аллахтан келген фарз. Анан эң биринчи биз эмнеден суралабыз өлгөндөн кийин? Намаздан суралабыз, Намазың жакшы болсо, анан кийин калган сурагың да жакшы болот дейт да. Анан ушундай бир маанилүү нерсеге, Аллах Таалам фарз кылган нерсеге кантип өзүңөрдүн эркиңерди эме кыла албайсыңар, кантип убакыт эме кыла албайсыңар, таба албайбыз. Бул эми караганда дейм айтып атам, ар бир намаз 5 мүнөт, 10 мүнөт болот. Эң көбү бул пешим намаз окулат. Анан аракет кылып, колунан келишинче, бул дисциплина, бул нафс кыйналат. Намазга турганда эң биринчи эмне кылат? Биз нафсыбыз кыйналат да, тургусу келбейт, эртең менен уктагыбыз келет, кечинде дагы тиги эмеде куптан намазда дагы чарчап калабыз, ифтардан кийин уйкубуз келет. Бул нафс да, эң биринчи бул нафс. Ошол нафсты тарбиялап жанагындай дисциплина кылып, спортсмендердей. Олимпийский чемпиондор кандай кылат? Алар дисциплина менен жеңет. Антпесе андай ийгиликке жетпейт. Алар эртең менен 5-те туруп алып тренировкага барат, чуркайт, кечке тренировка кылат. Ошондой эле намаздагы да колунан келсе аракет кылып, ошо 5 малын сразу тургузуш керек. 5 мал туруп кетсе, анан дай бог, ошо иншаллах өмүрүнүн аягына чейин ошо 5 малды окуйт да. Анан мен пешим эртең мененки намазды окуп атам, анан куптан намазды окуп атам, анан ортодо намаз окуп, андай болбойт да. Аллах Таалам бизге 5 малды фарз кылды да. Аллах Таалам айткан эмес да, сен биринчи бир эртең мененкини окуйсуң, анан кечинде окуйсуң, анан мүмкүнчүлүк болсо, сразу ошол 5 малды тургузуш керек да. Эгер багымдат менен баштаган болсоңуз, түштө пешимди кошуп окуңуз, анан асырда алар эң кичине кыйыныраак эле ошол пешимде 10 рекет окуш керек. Асыр деген 4 рекет окуйсуң, шамда 5 рекет окуйсуң, эч бир мындай кыйынчылыгы жок. Эми башында кыйын көрүнөт, айтып атпаймынбы, эмне дегенде биз нафсыбыз кыйналат. Андай нерсегечи каалабайт да. Суроо келип тур, орозоңуздар кабыл болсун дейт. Куран окуп жаттаса 5-те ата-энеге тажы кийгизилеби дейт. Ошондой хадис бар, ооба. Ата-энесине тажы кийгизилет. Куранды толугу менен жаттаса ата-энесине тажы. Мен ошондой нерсени айткым келет, кичине кошуп кетейин. Бизде бул аябай мода болуп кетти, азыр хафиз болуп. Бул аябай жакшы көрүнүш, жакшы нерсе. Куранды жаттап, бирок Куранды жаттагандан кийин ошол Куранга дагы ошол жаттан Куранга амал кылып жашаш керек. Бул экинчи тарабы да. Жөн эле жаттап алып, ходячий энциклопедия болуп жүргөн бул болбойт. Сен жаттап алып, бирок жашооңдо ошол нерсеңди колдонбосоң, жашооңдо ошол менен жашабасаң, мурунку жашооң менен жашасаң, анда кандай мындай айырмасы бар дейм да. Жаттагыла, бул жакшы нерсе. Сөзсүз жаттагыла, иншаллах жакшы ниеттейм. Аллах Таалам айтып атпайбы, ошол ата-энеңерге тажы кийгизебиз, анан кийин ошол жерге бейишке канча адамды сураксыз киргизсе болот дейт хафиз адамчы. Бирок дагы ошондой эле ниет кылгыла, ошону жаттагандан кийин мен жашоомдо ошол Куранды колдоном. Ошонун бүт закондорун жашоомдо киргизем деп, ошол Куран менен жашаш керек. Амал кылам деп. Амал кылам деп. Ассаламу алейкум дейт. Алейкум ассалам. Орозо айт күнү орозо кармаса болобу дейт. Болбойт, арам. Орозо айт күнү кармаш арам. Ушуну менен суроолорду токтотолу, канча суроого жооп бере алдык билбейм, бирок дагы бир суроо келип калыптыр, үлгүрөт окшойсу. Так, саламатсыздарбы? Мен туберкулез менен ооруганыма, мага ачыкка жүргөнгө болбойт дейт, деп айтышкан дейт врачтар. Бир орозо тутсам күнөө болобу дейт. Эгерде ооруса, ошол оорусунан толук айыкканча орозо кармабайт да, эгерде врачтын ошондой сунушу болсо. Ошол оору күчөп кетет, прогрессировать этип кетет, анан ден соолугуна, анан өзүнүн жашоосуна бир коркунуч болсо, анда кармабайт, ал деген өзүнүн эмеси бар, төлөп берет. Кийин кармап берет, кийин толук айыкканда же кармап берет, анан такыр айыкпайт деген диагноз болсо, анда анын өзүнүн эмелери бар, башка адамдарга ооз ачырып тамак берет да. 30 күндө 30 адамга. Ассаламу алейкум дейт. Орозо тутпай, бирок кадыртын тосуп койсоң болобу дейт. Эми мындай да, карагыла, орозо тутуш бул фарз. Бул Аллах Таалам фарзы, бул бир жылда бир келе турган нерсе, бул өтө чоң мүмкүнчүлүк, чоң шанс. Аллахтын кечиримин алып, Аллахтын бир райымын сурап, ушундай бир мүмкүнчүлүк. Анан
кадыр тунтосу бул мындай фарска кирбейт да, бул эми баягы жакшы амал, бул кылсаң сага деген сооптор берилет, бирок кылбай койсоң буга сага деген күнөө деген жок да. Анан экөөнү мындай таразага салганда эмнеси мындай эме весомый. Орозо да, ол орозо фарз. Орозону кармабасаң сен күнөө кылып атасың. Сага деген ага жаза, Аллахтан жаза болуп атпайбы? Ошон үчүн орозо кармаганга аракет кылгыла, ниет кылгыла. Эми кадыртын тосуп койгула. Жакшы ниетте жакшы дуаларды кыласыңар, жакшы ибадаттарды кыласыңар. Ошо кадыр түндө айтып атпайбыз, эме дуалар кабыл болот, анан адамдын тагдыр өзгөрүшү мүмкүн депчи. Бирок эң биринчи орозо кармаганга аракет кылгыла, эмне дегенде бул фарз. Чоң рахмат Гүл эже, сизге дагы бир жолу Рамазан айы менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Үй бүлөңүзгө бакыт каалайбыз, ишиңизге ийгилик каалайбыз. Сиздерге дагы ийгилик. Сиздин ушул уюмуңуздун өнүгүп өсүүсүн каалайбыз. Кыргыз эли үчүн кызмат кылып жаткан экенсиз, кызматыңыздын акыбети кайтсын дейли. Анан Кудайым буйрса, мен ойлойм акыркы жакынкы аралыкта ушул диплом алып, устаза болуп, дипломдуу устаза болгондон кийин мен ойлойм бул жака келебиз дагы, анан жанагы суроолордун баарына коркпой жооп бергенге аракет жасайбыз. Чоң ыраазычылык билдиребиз, келип бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Анткени эң кымбат эмне десе адам баласына убакыт экен, башка нерсени кайрап алышыбыз мүмкүн, жасап алышыбыз мүмкүн, бирок убакытты кайта албайт экенбиз. Мен ойлойм бүгүн эң жакшы бир эфирлердин бири болду. Азыраак убакыт болуп калды, балким келечекте башка темада, жакшы бир темада дагы бир жолу келип бересиз деген сөз алып алалы дагы. Бүгүнкү эфирде сизге ыраазычылык билдиребиз, жакшы маанайда өткөрүп бергениңиз үчүн. Урматтуу телекөрүүчүлөр, дагы бир ирет сиздердин Рамазан айыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Келе жаткан дагы бир ушул жакшы бир маанайда, жакшы бир эфирлердин үстүндө жолугушканча, ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.